Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантүшевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Жаңы баскан баладай тамтаңдаткан азаптуу жол дагы улантылды. Алар бирин-бири кармашып суунун агыны угулган жээктей дагы далай жол жүрүштү. Бирок кайсы жерге келгендиктери белгисиз. Көздөп бараткан жери Кемерге келиштиби же жокпу? Эгер Кемерге келишсе, анда түштүккө бура тартып, терек сууну кечип өйүзгө чыгыш керек, дагы Кемерди өрдөп Супага барыш керек. Кош эми, Кемердин кайсы тушта экенин кантип билдик, деди капитан. Менин божомолумда келип калган сыдык. Бирок чын төгүнүн билиш кыйын. Ошондуктан таңдын сүрүшүн күтөлү, жолдош комиссар. Суу бойлоп жүрүп отуруу пайдасыз. Таптакыр терс жакка кетип калабыз, деди Жапек. Бат түлөсүн үчүн жаанга отургузулган бүркүттөй болушуп, моюндан, далыларынан суу өткөнүнө карашпай, таштарга көчүктөрүн коюп отурушат. Кайбирлери бири-бирине ыкташты. Койнуна суу кирип, эти чыйрыгып, курсак ачып, алдыдагы тагдырдын кандай болооруна көзү жетпей, терең ойго чөмүлүп отурган киши бирөө менен сүйлөшүүнү каалайбы? Бардыгы жымжырт. Капчыгайдан ылдый муздак жел жүрөт. Суу өткөн денени муздатып барган сайын калтыратат. Кайбир аскерлер жылын уунун амалын кылгансып, ары-бери басууга аракеттенсе, кайбири бир орунда дикилдеп басат. Мындай сыноонун далайын көргөн, бул жаан эмес, Сибирдин кардуу боронуна көнгөн барчын сыяктанып, бир ордунан кыймылдабай отурган капитан гана. Ал ошол отурган калыбы менен көптөн кийин: айыл тапсак иштин бүткөнү. Аркан жип табылат, эптеп көпүрө жасап, кечиксек дагы өтөбүз. Бирок бардыгың кулактар болуп койгула. Бизге кара санап, көпүрөнү бузган ким? Ошол жүзү кара табылса? Капитандын суроосуна жооп кайырган же башка сөз коштогон киши болгон жок. Арадан дагы бир аз убакыт өттү. Жаан басылды. Бирин-бири кубалашкансып, түргөктөшкөн булуттар кайдадыр тарап кетип жатат. Алыстан көрүнгөн жарымсыз чырак самалданып, бириндеп жылдыздар көрүнө баштады. Мындан 10 жыл илгери Карабектин кайынатасы Касымбек ажынын жана ушул айылдагы Орозо деген байдын коюн 2 жылдан 4 жылы кайтарып жүргөнүн, ошондогу жердин шартын билгенин эсине түшүрүп, Жапек айланага көз жүгүртө баштады. Жапекке жардам бергенсип таң агарып сөгүлдү. Жолдош комиссар, Кемердин тушунан саал өтө берген экенбиз. Түндө ушул жерге токтогонубуз рас болуптур, болбосо терек суунун башына чыгып кетмекпиз, деп Жапек түндө комиссарды ушул жерге токтотконуна кубангандай, сол колу менен терек суунун ичин көрсөтүп, 200 саржандай батыштагы өйүздө калган Кемердин жолуна карай адымдады. Жер жүзүндөгү суунун оордугун өзүнө тартып, эми кийген ээсине кастык кылгандай, кийимдер шөлбүрөп, эки ийинден төмөн карай басса, бут кийимдер кадам шилтеген сайын көлчүлдөйт. Бирок бардыгы жанданган. Түндө тетиги таштардын бирине жыгылып өлбөгөн жаным бактылуу экен го деген ойду ар киме көңүлүндө алып кубангансыйт. Алар таштан ташка секирип отурушуп, жайылып тайыз аккан терек суунун арка өзүнө өтүп, Кемердин жолу менен жүрүп отурушуп, айылды көргөндө аябай кубанып кетишти. Эрте туруп сыртка чыккан абышкалар, түндүк тараптан аялдар, жалаңдап келатышкан жарактуу сур шинелчендерди көргөндө жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Ошол айыл арасы дүрбөлөңдөп, кайбир эркектер качуунун камына киришкенсип ыңтайлашты. Бир жигитти ээрчиткен Жапек илгерлей басып кыйкырды: ой, коркпогула, биз силерге тийбейбиз. Ар кайсы жерде болуп 30га жакын үй, ак үйлүү короолордун бардыгында кой. Ал ак үйлөрдөн обочо бөлүнүп, шүмүрөйүп суу болгон малчылардын үйү. Көпүрө бузулуп, ишке чоң жолтоо болгонго жана шартка байланыштуу буйрук аскерчесинен өтө тыкыр болду.
бир паста топоз, өгүз, ат минген 20 киши бир нечеден арканды байланышып ак кыяга карай жөнөштү. 10 чакты аскер менен Жапекти айылга таштап, аскерлерге айран, кымыз, сүт ичирип алып, капитан кайра жөнөдү. Баягы койчу Жапек кызылдарга чоң болуп кетиптир. Ак кыядагы көпүрөнүн бузулганына байланыштуу каары келип калган көрүнөт. Эптеп алдына түшүп, аскерине тамак берип жөнөтпөсөк, жаман болушубуз ыктымал. Каапырлар менен аралашып каапыр болгон Жапек бизди аябайт деп Касымбек ажы айттырган кабар айылдан айылга, үйдөн үйгө бат эле тарады. Өткөн жолу капитан өзүнүн бөлүгү менен дарбазадан өтүп, сол тарабындагы Турумтай уясы менен бугу жайлоого келип кеткенин билип калган Касымбек ажы ошондон бери ак кыяга кароолчу койгон. Жалгыз кызы Аселдин күйөөсү Карабек Корбашы келатса тосуп алууга, кызылдар келатса ак кыянын көпүрөсүн бузуп салууга ажы катуу буйрук берген. Касымбек ажы өзү кылган шумдукту жашырып, кызылдарды алдап жолго салып жиберүү максаты менен алдыртан айылдагылардын үшүн алып, өзү сүттөй ак киши болуп, кызылдарды жан дили менен сүйгөнсүп, тамак жөнүндөгү камкордугун күчөтө баштады. Айылдын жанындагы көк керүүгө чанаштаган кымыз, челектеген айран сүт келип, айылдын аягы менен чынылары жыйналды. Бир канча казан келтирилип, таш тулгаларга асылып даяр болду. Ой, кемпир, казаның асып коюп, карап отурасыңбы? Бул ылдам козуну алдырып келип союп, этин бышырып жибер деп, начар кийинген кемпирге Касымбек ажы бакыра сүйлөдү дагы, алдыртан жекире карап, ары жака карай басып кетти. О, ажынын балекетин алган өлөгүңдү көрөйүн. Ак кыяны өзү буздурат дагы, эми менин жалгыз коюму сой дейт деп, кемпир күңкүлдөй ыйлап аскан казанынын жанына отура кетти. Ал кемпир бул сөздү кокусунан сүйлөгөн жок. Жапек укса жалгыз козуму калкалап берер бекен деген тымызын арыздана сүйлөдү. Кемпирдин сөзүнөн улам ак кыянын көпүрөсүн буздурган ким экенин түшүнгөн Жапек: "Ажы, бери келиңиз" деди. Жапектин үнү катуу чыккандан чоочулаган ажы жайдарлана басып келатып: "Эки тоо кошулбайт, эки эл кошулат" деген ушул айланайын Жапек. Колумда жүрүп, ак даамымды татып, бала болуп калдың эле. Ушинтип келгениңе төбөм көккө жеткендей болуп калбадыңбы? Мына өлбөгөн жигит алтын аяктан суу ичет деген деп Касымбек ажы жойпуланып жобурап келгенде: "Касымбек ажы, эки кулагың менен тең ук, журтчулук демиш болуп, союш жөнүндө жармач адамдарга салака тийгизбе. Орозо байың экөөң 6-дан 12 кой сой, бирок өз акыңдан эмес, менин акыман сой. Жылдык акыма 2 кой бир эчкиден бересе болуп, кийин кетеримде 4 тулак берип, мени жолго салганыңар эсиңердеби" деп Жапек каардана сүйлөдү. "О, кагылайын Жапек, ал итчиликти кечир, айыбым үчүн атым тартуу. Силерди кантип коноктоо биздин иш эмеспи? Ага кийлигишпе. Биздин журтчулугубуз бар" деп Касымбек ажы эпилдегенде: "Болду, айтканымды айткандай аткар. Эгер кенедей гана кыйшын куйшун кылсаң, ушул жерде мына бул элдин көзүнчө ит аткандай гана атып салам" деп Жапек абдан каарданды. Күздүн күнкү кирген ак текедей бакылдаган Касымбек ажы көз ачып жумганча кара өпкө болгон ак текедей шылкыйды да калды. Таң эртеңден бери айылдагылардын үшүн алып, үрөйүн учурган, алдыртан кызылдарды мокочу кылып көрсөткөн, илгертен бери айылдыктарга айтканын айткандай иштеткен, анын бетине бир киши дагы каяш айтпаган Касымбек ажыга эми бүгүн баягы жаман койчусу Жапек келип өкүм айтып турганына ушул жерде турган катын-калаштар ишенбеди. Алардын көбү Жапекти тааныган көздөрүнө, кулактарына угулган сөздөрүнө ишенишкен жок. Ал Жапек мындай болушка качан? Ооба, баардыгы ушундай сезишти. Бул кеңеш өкмөтүн ичкериден бери куруп келаткан башка Жапек болсо керек деп ойлогондор да жок эмес эле. Жанагы кемпир Жапекке баардык жакшы алкыштарын берип,
өзү Жапекке карабай башка жакка карап отуруп алып, ак кыянын көпүрөсүндөгү арчаларды ким сууга ыргытканын күңкүлдөп айтканда, Жапектин жанындагы жигиттер жаза кетирбей угуп турушту. Жүзү кара ажынын кара ниеттигин кара, алда качан көк сууга барып калбайт белек. Басмачылар өтүп кеттиби же жокпу? Ак кыянын көпүрөсү кантип жатат экен деп Жапек ойго кетти. Айылдан баргандардын 5-6 белдерине аркан байланышып, ак кыянын алдында суунун четине жетишип, андагы таштарды басып туруп, кабатталган аркандардын учун арча устундарга байлагандан кийин жогоруда жабылып турган кишилер жана аскерлер тебетей сүйрөгөндөй гана тартып алышты. Ушинтип устундарды жогору чыгарып, ордуна коюп, кычыктарына арчанын бүчүрүн салып, үстүнөн майда таш менен бастыргандан кийин кечинде акыр заманды башка түшүргөн ак кыя амалы жок жол берди. Аскерлер бат эле жетип келишти. Аттарын отко коюп, токулгасын, суу болгон кийимдерин күнгө жая салып, анан тамак ичүүгө Жапек буйрук бергенде, жана Жапекке ишенбей жаткандар эми ишеништи. Ушунча аскерин былк эттирбей жүргөн Жапек экен, кыргыз менен өзбектерге буйрук бериш эчтеме эместечи? Тетиги орустарга буйрук бергенин карабайсыңарбы? Анан ушинтип жүргөн Жапекке Касымбек ажың кеп бедешип, эл өз ара күбөрөшүп жатты. Аскерлер тамактанып, кийимдерин кургатып кийип, аттарын токунуп болушканда, Касымбек ажы атын минип, бир жигит ээрчитип келип тура калды дагы. Айланайын Жапек, карыганда мени эмне кыйнагың келет? Жолдун бардыгын өзүң деле билесиң го. Кай бир жери эсимен чыгып калды десең, анда бул жигитимди кошуп берейин деди. Мага эч кандай жигиттин кереги жок, сиз гана керексиз деп Жапек сөздү кесе сүйлөдү. Ал тааныгандары менен кош айтышып, аскерлерине команда берип, Арамза ажысын алдына салып, ашууга карай жөнөдү. Найза тик, бекетчи. Кабырганы басып, өйдө карай оюп, кыйып отурушуп, терек суунун ашуусундагы белге чыкканда, каарданып, кар бурганактап, шамал утуру тетирип койгулап, адамдын да, аттардын да кайласын кетирип, көз ачырбай будуңчаң түштү. Душманына каарданган Каныбек бала чагынан бери тааныш жерлерди биринен сала бирин артка таштап, абдан катуу жүрдү. Арчата ашуусунун жонундагы кичинекей тайпанга токтоп, аттарды чалдырып, жигиттерди тоюндуруп алуу үчүн приказ берди дагы. Карагашканын чылбырын темирге карматып, өзү шашылган бойдон Арчата ашуусун эңкее берер кырдагы бодур таштуу кичинекей кырчага карай жүгүрдү. Ал бодур таштуу кичинекей жоколокко чыга калып, чоңалайдын ичин дүрбү салбай гана айландыра караганда, эки көздүн жашы буурчак төгүлдү. Кай бир кырларга кабатталган гана жерлер көрүнбөйт, башка жердин бардыгы таптаана турат. Тигине башын көтөрүп, Каныбекке салам айткан батышта катын арттын туусу бери жагындагы сары ташы менен турат. Арчатыдан түшө калышта алакандын бетиндей керилип жаткан демейдин ичи. Тигине шалба, кара кимдик, анын маңдайында чокчоюп, далай элди өзүнө сыйындырып, далай малды сойдургансып мазар турат. Андан жогору ак кимдик, чулук теке, айланма, далда кара суулар бүлбүлдөп көрүнсө, анын ары жагынан тоң мурун мунарактайт. Ушул секундаларда ак жалды минип бегайымды учкаштырып качып бараткандары, жер дүңгүрөткөн чуу менен артынан кууган куугунчулар эсине түшүп, Каныбектин көз алдына айруу түндөгү сүрөттөр тартыла түштү. Бирине бири үйрөнүшкөн каракашка менен жээрде аттын чылбырларын түйүштүрө коюп, акырын басып келген темир Каныбектин ыйлап турганын көргөндө, жүрөгүнө тикен кадала калгандай зыр эте түштү. Ушундайда жаш киши болобу? Мен адъютант болуп жанында жүргөндөн бери канча жолу ыйлады. Макул, өлгөн жолдошторго кайгырып ыйласын. А бул жерде ыйлай турган эмне жөнү бар? Же баатырлар ушундай жашык болобу?
Жок, андай жашыктар баатыр болбойт. Жума чоң атам менен Эсен акемин айтуусуна караганда, Корчуурунун кордугунан шишип жатканда, Айдарбек датка менен Сооронбай миңбашынын таягын жегенде чып эттирип көзүнө жаш албаган экен. Эки бутун үшкө алдырып чолок болуп жүргөндө дагы кабагым кашым дебептир. Эми баардык азаптан кутулуп, ушунча аскерди баштап, эркиндик замананы куруп, күндөн күнгө жеңиш менен кубанып, душманды талкалап келе жатканда, айрыкча ушундай жерде ыйлаштын кереги эмне деп ойлогондо Темирдин жүрөгү туйлап, дити чыдабай кетти. Ал боюн түзөп, эки бутун бириктире коюп чест берип, "Жолдош командир, суроого уруксат этиңиз" деди. Каныбек Темирге бурулбай, тоң мурун тарапты карап, турган калыбынча "Сура" деди. "Ыйлабооңузду сурайм. Сиздей кишиге ылайыксыз. Айрыкча ушул жерде ыйлоонун жөнү жок." Каныбек Темирге жылмая карады дагы, акырын таштан түшүп, Темирдин оң ийнине сол колун коюп, мындай сунушту жолдош комиссар дагы айтты. Жаштайынан азапты, муңду көп көргөн киши улгайганда жашык болот көрүнөт. Балким андай эмес чыгар, бирок бир нерсени жакшы билем. Эчен азап менен муңду башынан өткөргөн кишинин жүрөгү суу куйган эски чанаштай болуп калат экен. Андай чанашты уздар жамап, татынакай кылып ыштап койсо, жаман чанач кайра жаңырып, коюлган нерсе акпай калат эмеспи? Ушул жерде ыйлоонун жөнү жок дейсиң. Сен өткөн каардуу күндөрдү эсиңе салып, көк дөбөт менен кучакташып жатканыңы көзүңө элестетип, үй бүлөң жөнүндө абалды ойлогондо сен кантер элең? Жашыңда көргөн азаптар, үй бүлөсү жөнүндөгү абалдар чагылган сымал жарк-журк этип көз алдынан өтө чыкканда, Темирдин көз чанагы жашка толо түштү. Ал жашын куюлтканы менен жүрөгү нууга толтургансып, үнү буулугуп, "Тамак жеңиз, жолдош командир" деген сөздү айтууга алы жетпей, тамак салынган баштыктын оозун ачты дагы Каныбектин алдындагы таштын үстүнө койду. Темирдин жүрөгүндөгү жаранын жаңылана калышын сезе койгон Каныбек: "Биздин жаш өмүр бою ушинтип төгүлө берет дейсиңби?" "Жок, Темир айланайын. Мына бул жүзү кара душманды жеңип, сага окшогондор сүйгөнүн, мага окшогондор жоготкон үй бүлөсүн таап, жаркырап таң атып, күн алтын нурун сепкен күнү биздин көздөн жаш жоголуп, шаңдуу шайыр күлкү гана чыгат. Ошондо жылаажын сымал күлкүсүн чыгарып, жаныңда Назбөбү турат" деп Темирди тарс эттире далыга чаап койду дагы "Тамактан" деди. Жаштын көңүлү учкул болот эмеспи? Жана гана жаш толо калып тумандаган көз эми Каныбектин сөзүнөн улам гүлүңдөй жайнап, Назбөбү жанында тургансыды. Арчатынын аркы түшө калышынын моюну жакын болгондуктан Каныбектер демейди гана эмес, ак киндикти дагы артка ташташты. Каныбек бала чагынан бери жүргөн чоң алайдын ичин карайт. Билинер билинбес ойдуңу гана байкалбаса, чоң алайдын өрөөнү көк болуп мелтирейт. Адамдын гана эмес, айбандын да 4 аягын аяп, көк килемди көйкөлтө жайып салгандай болуп, бетеге менен көөдөлү талаа мелтирейт. Ошол кастарлап жайылган көк килемди кандайдыр бир кара санатай көрө албай, колундагы ашаткыны сүйрөп тартып булгап кеткенсип, чыгыштан батышка карай созулуп, кызыл суунун сайы жатат. Каныбек ак киндикти дагы артка таштап, чолок текеге өткөндөн бери эки көзүн чолок теке, айланма, тоң мурундун тоолорунан албайт. Анда-санда токтой калып түрүбү салат. Бирок Карабек Курбашыдан эч кандай шек билинбейт. "Жолдош командир, тетигине караңызчы" деп Темир жээрдесин жулкунта Каныбекке катарлаша түштү дагы. Оң колун суна кызыл суунун түштүк өйүзүнөн аркы талаада чыгышка карай кетип бараткан көп караанды көрсөттү. Каныбек карагашканын тизгинин Темирге кармата коюп, дүрбү менен карай салды дагы. "Жүзү кара басмачылар, мен бул жактан карап жүрсөм, тиги жакка өтө качышкан тура. Алар бизден мурун тоң мурундун жонун ээлеп алышканы баратат.
же көк сууга мурун өтүп кетиш үчүн качып баратышат, деди да арт жагынан карап взвод командирлерин чакырды. Взвод командирлери чапкылап келишип тура калышканда: Жолдош Матвеев, мен мына Жолдош Кочкор, а мен орток командир. Экөөң ушул туштан Кызыл сууну кечип өтүп, теге басмачылардын арт жагынан чыгасың. Кокус кайра качпашсын. Кеңиш үчүн башты өлүмгө байлап жүрөсүңөр. Эми ого бетер байлагыла. Жарайт Жолдош командир. Аттын баардык күчү менен калганың менин артыман марш. Жер титиреп көчкөндөй аттардын аягы жерди дүңгүрөтсө, жер титиреген капчыгай ичинде таштар ташка кагылышкандай болуп, үзөңгүгө кагышат. Бейжай бала кулакка дилдирегин тосо койгонсуп шамал уңшуйт. Чымындан тажаган киши шыйпаң менен өзүн өзү чапкылаган сымал өмөлө чапкан бетти аттардын жалы сабайт. Аркасына көтөргөн тежемел баласын шыйрактан алышкансып, аскерлер оң колу менен мылтыктарынын кундагын кармашса, калай челеги менен энесин капталга койгулаган кежирче кылыштар шарак-шарак этип, бириси тизеге чабылса, бириси аттын бооруна карай чабылат. Катуу жүгүргөн тулпарлардын туягы менен кош айдашкансып, качанкы бир каткан даңкандар көккө карай ыргып чимирилген бойдон барып түшсө, ошол даңканга жооп кылгансып, аттардын койругу шуулдап, учтары дирилдейт. Далда кара суунун оюна кире бергенде Каныбек оң жагына бурула карап: Жолдош Хамит, Жолдош Чоротай, экөөң ушул жерден бура тартып, басмачыларды капталынан качыргыла. Взвод менин артыман деп бардыгер үндөрү менен кыйкырышканда, Хамит менен Чоротай түштүккө карай бура тартышты. Каныбектин бул биринчи көздөгөнү тигилердин жолун тороп, тоң мурундун жолун ээлеш, тоң мурундун жолу мурун ээлесе иштин бүткөнү. Анан душманын чилче кубалап жүрүп талкалашмак. Бирок иш чатагына айланды. Каныбектин басмачылары да үчкө бөлүнүп, бир бөлүгү Матвеев менен Кочкордун бөлүгүнө карай, экинчи бөлүгү Хамит менен Чоротайга карай ат коюшканда, үчүнчү негизги бөлүгү Каныбекке ат коюп, тоң мурундун батыш алдындагы көк керүү менен тик сайылып келе жатышат. Каныбек ошол жака карагашканы бура тартып токтой калганда, анын көзүнө булактаган бирдеме көрүнө түштү. Ал атынан ыргып түшүп, 1,5 чакырымдай жерде келе жаткандарга дүрбү салып карай салды дагы: Темир, белги бердирт. Алар басмачы эмес, биздин кызыл аскерлердин бөлүгүнөн экен. Атылган гранатомет асмандап барып, төмөнкү талаага түшүп жарылганда, Каныбектин тиги эки бөлүгү аттарынын башын бери бурушту. Булардын кызыл аскер экенин биле коюшкансып, тигилер да токтошту. Темир, элчиликке чап. Кайдан, кайсы бөлүк экенин аныктап сура. Биз Кичалай багытындагы басмачылар менен согушуп жүргөн бириккен отряд экенибизди айт, дегенде Темир жиирдени темине берип: Жарайт Жолдош командир, биз тараптан элчи баратканын көрүшүп, тиги тараптан дагы бирөө бери чапты. Тигилердин ким экенин билбегендиктен түшө калып аттарды жетелеп эс алдыруу жөнүндө эч кандай команда болбой, аскерлер акырын ары бери бастырып турушат. Жолдош командир, деди кубанычы койнуна батпагандай чаап келген Темир, чоң алай тараптагы басмачылар менен күрөшүп жүргөн биздин кызыл аскерлерден экен. Каныбектин приказы боюнча туу кармаган аскер тууну желбиретип булгалаганда, тиги кызыл аскерлер бери карап таскактата жүгүрүп келатышты. Каныбек утурлай бастырып, тиги бөлүктүн командири менен амандашып, өтө кыска түрдө жайын айтканда: биз оштон тигиндей жүгүрүп отуруп, чоң алайга келгенибизге 5 күн болгон. Анда бир аз басмачылар бар экен. Аларды жергиликтүү элдин жардамы менен колго түшүрүп, башчыларын Ошко жөнөтүп, калгандарын эми басмачыга кошулбайбыз, эгер кошулуп колго түшсөк, сураксыз атууга макулмун дедирип, тил кат алып, айылдагы кишилерине кепилдик бердик. Ошентип жатсак, кечээ түштө Ош
Реввоенсоветинен Азиз Ахмедов командачылык кылган бириккен отряд Карабек Курбашынын зор күчүн Кич Алайдын башына карай кысып баратат. Биздин кызыл аскерлердин кысуусуна чыдабай, басмачылар Чоң Алайга же Борд аркылуу Бадахшан тарапка өтүп кетпесин үчүн сизге приказ кылам. Чоң Алайдын өрөөнү менен Кызыл суунун түштүгүн бойлоп, Катынар тоосунан Тоң Мурунга чейинки жолду тосуп, Карабек Курбашыны талкалашууга жардам беришиңиз. Азиз Ахмедовго кошулгандан кийин сиздин атчандар бөлүгүңүз бириккен отрядка кошулаарын өзүңүз Азиз Ахмедовдун приказы боюнча иштээриңизди Ош Реввоенсоветтин атынан билдириңиз. Бул приказ командири Фрунзе менен макулдашылгандыктан кайра такташууга ылайыксыз деп жазылган приказ бул, деп жаңы келген атчандар бөлүмүнүн командири сумкасынан алган кичинекей кагазды Каныбекке карай сунду дагы. Биз бул жерге таңга жууп келдик. 2 взвод Бордунун тушунда калган. Калган аскерлер алдыңызда деп. Жаңы келген бөлүктүн командири канча киши, канча ат, канча курал, ок дары бардыгы жөнүндө рапорт берди дагы, эми сиздин приказыңызды күтөм деди. Дал ушул мезгилде келип тура калган Кочкор: жолдош командир, тааныштарым менен учурашууга уруксат этиңиз. Учурашыңыз, досум Муслим деп кыйкыра Кочкор атынан ыргып түшүп кучак жайганда, Кочкор аке деп жаңы бөлүктүн командири атынан түшө калып Кочкор менен учурашты. Мандекерден качан кайткан элең? 1907 жылдын акырында кайттым. Ташкентте жүрдүм. Кышта душман колунан жарадар болуп айыгып, жакында жолдош Фрунзеден суранып Ошко келгемин. Ой досум, өлбөң деп Кочкор Муслим ахун менен кайра кучакташып өбүшүп, жолдош командир, бул экөөбүз көптөн жолдош, башынан шор аралбаган бир байкуш. Сибирде бир канча жылы жүрүп келген. 16-жылы жалаа менен мандекерликке кеткен. Эми караң, Каныбек атынан түшүп, бирөөнү чала тааныгандыктан өткөндөрдүн эсине түшүрүү менен Муслим ахунга карай басып барганда, бул калдын көрбөгөнү бар дейсиңби деп Кочкор Муслим ахундун шлемин ала койду. Муслим ахун Кочкордун колундагы шлемин алып кийди дагы Каныбекке күлүмсүрөй: бул ушундай азилкеч, жолдош командир деп Муслим ахун башынан таз болуп тасырайгандыгынан уялгандай ыңгайсыздана түштү. Сиз каторгада болдуңуз беле? Деди Каныбек өзүнүн чала таанып турганын аныкташ үчүн. Башыңды еген Николайыңмын, каторгасын көргөмүн деди. Муслим ахун көптү көрүп, далайды билген кишиче көтөрүлүп, кыргызча сүйлөгөнүн эмеле унута калгандай уйгурчалап жиберди. Сиздин зайыбыңыз барбы? Бар, кыргыз кызы. Ташкентте эле, жакында Ошко келди. Анын эмнесин сурадыңыз? Сиз жөнүндө мага чыканын адамдар айткан эле. Эгер алар мага калп айтпаган болсо, сиздин зайыбыңыздын аты Асылкан, кайын жеңеңиздин аты Жамал болсо керек эле. Токтоңузчу жолдош командир деп Муслим ахун Каныбектин көздөрүнө тике карап: жаңылышпасам, кечирип коюңуз. Көзүңүздү кандайдыр көргөн сыяктуумун. Бирок бул кебетеңиз менен эч кайдан көрбөгөндөймүн. Жайыңызды суроого уруксат этиңиз. Менин зайыбымын жана кайненемин аттары ошондой экени үчүн, а чынык аттары башка. Демек, алардын чынык аттары Сакадай, Анархан. Жолдош командир деп Муслим ахун оң колу менен Каныбектин сол колун кармай калып, анан жашыруун сырды билгениме таң калгандай жалдырай түштү дагы. Айтыңызчы, сиз кимсиз деди. Эгер Давиденко, Иванов, Эрнст капитандарды унутпаган болсоңуз, Каныбек? Эми жаңылышкан жоксуз. Каныбек деп Муслим ахун Каныбекти кучактай калып өпкүлөдү. Шарттын ашуусунан Карабек кызылдарды 2 күнү тосту. Бардык айланы колдонуп, жашынуу ишин чоң бүлөөлүдөгүдөн алдаганча мыкты иштешти. Күнү түнү от жакпай, эч кандай шырп алдырбай аңдышты. Бирок артынан куугундап келе жаткан кызылдар тейтиги арттагы кысыкты ээлешти дагы
басмачыларды аңдып жатқанын сезишип, илгери карай жылбай коюшту. Басмачылардын айласы кетти. Айылдын абалын билдирүүгө, кызылдардын эмне кылып жаткандыгын суроого, адам күчүн жыйнап келип, аскер күчүн чыңоого кыйын болду. Баары да мурда кызылдардын баардыгы эле артынан ээрчи келишип, теги кысыкта жаткандарбы, же алардын үстүнө дагы келип кошулуштубу? Эгер кошулса, канча күч кошулду? Кошулбаса, башка күчтөрү кайда? Эмне кылып жүрүшөт? Камалбек, Карабек, Касалапов үчөөңө суроолор табышмак болду. Жер таштуу болгондуктан аттарды багуу дагы кыйындай баштады. Анын үстүнө тамак дагы түгөндү. Эмне кылуу керек? Камалбек 2 күндөн бери башын аябай катырды. Бирок анын башын катырган жогорудагы суроолор эмес, жогорудагы суроолордун амалы табылат. Теги кызылдар шарттын ичин тосуп өткөрбөсө, чоң алайдын ичи менен барып, Тамагаш жана Айдарбек датка айткан 500 кишини алууга болот. Шартты төмөн эңкейип, атты тоюндурууга да болот. Кызылдарды тосуп жатууга ылайыксыз маселе мында эмес. Кош, иш мына ушундай болду дейли. Менин жаман иштебегендигим белгилүү. Кашкардан атактуу соодагер Зуннахунду колго алдык. Зуннахун аркалуу алайдан Айдарбек татканы Сооронбай болушту колго алдым. Алар аркылуу түн катар молдону, Жутаке миңбашыны, Оштун казыларын, байларын, дагы башкаларын алдым. Аскер курадым. Кичалай ичине гана эмес, өзгөн Куршапты ошонун айланасы менен алып, өкүм жүргүзө баштадым. Менин айтканымды кылып, айткан жагыма баскандардын саны өлгөн житкен менен бир нече миңден ашык болду. Кош, анын акыркы тыянак кандай болуп чыкты? Карабек менен Касалапов эмес, өзүм дагы чарчап жүрүп отуруп, шарттын ашуусуна келип тыгылдым го. Муну эмне десе болот деп Камалбек ойлонуп жалгыз отурат. Ал мындай ойдун туманын Айдарбек татканын үйүнөн аттанып качкандардын бири аралап келет. Анын баягы таш боорлугу, кыжырына тийгенде сойгон мыкаачылыгы, тилин айбандарга же өз милдетин аткарбаганда тапанчасын сууру же кордоп сөгүү жоголуп, кандайдыр адилет адамсымал, бирок бул азырынча өзүнө гана, башкаларга белгилүү болбогон мүнөз. Алынган акча жана куралдар канча? Ушунча көп акча жана курал алганды билип, жеңгенди эмне үчүн билбейсиң десе, эмне дейм? Албетте бул суроого кожоюндарым өздөрү да жооп берүүгө тийиш. Кашкар же Афганистан аркылуу адам күчү менен жардам бергиле десем, тил алышпаган. Орто Азиядагы мусулмандар орусту жек көрүшөт. Алар менен кыйнаса дагы каны бирге кошулбайт. Анын үстүнө Орто Азиядагы мусулмандар караңгы, кылтың-култың саясатты түшүнүшпөйт. Алардын башчыларын колго алсаң болду. Калган карапайым эли эркечи баштаган койдой чууруп аркасынан келе беришет дешкен. Менин даражалуу кожоюндарым, мына эркегини ээрчиген койдой Орто Азиялыктар. Мына сага орус менен муслимахундардын кайнасаганы кошулбастыгы. Орус украиндери, казагы, өзбеги, тажиги, кыргызы, дагы башкалары биригип алышып, бизди сайгак кууган уйдай кубалап жүрүшөт. Кожоюндардын балдай кылып айткан сөздөрүнө мен дагы ишенгемин. Акыйкатта чапан деп көргөнүбүз аңтара кийилген том болуп чыкты деп Камалбек дагы көпкө ойлонуп отурду. Айылдагы адамдардын кулагынын кужурун алып жаткан койлорду тебелей жүгүрүп, бакылдаган текедей болгон паңсаттар акырын үзүп, аңгиленген эшектин айгырындай бакырган элүү башылар, соорусу күнгө жылынган аңгидей азын ашкан 10 башылар, тайбукадай таңыраңдашып, басмачы жигиттер чымынын кактырган бакшыдай тым-тырс таштын түбүндө отурушат. Чап, алып кел, союп кел, чаап кел
байлап кел, айдап кел деп дайыма айтылуучу кыйкырыктын бири да жок. Камалбек ушулардын бардыгын байкап сезип отурду да дагы терең ойго түштү. Жок, мындай кылууга жарабайт. Колду боорго алып, чорт кескендей үмүттү үзүп, кызылдарга батынып берер убак эмес. Үмүт алды да иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгер кожоюндар ишенсе, машыккан адамдардын бир нече миң, эч болбоду дегенде 3,5 миң аскер беришсе, мындагы 1000 чамалуу аскерди дагы мыктап куралдандырсак, береги тылынан ажыраган кызылдардын тамтыракайын чыгара кайра сүрүп, кызылдар уюштурган ревкомдорду талкалап өтүүгө болобу? Сөзсүз болот. Биз күч алып баратканда жардамдашуучу адамдар да көп болот. Мына ошентип өзгөндү, ошту ыгы келе калса, анжиянды колго алып, анан менин командировкама алда кечетен бери белгилүү болгон Курманжан Татканын падышалыгын жарыялап кызылдар менен жарашууга болобу? Албетте болот. Андан аркысын кийин көрө жатабыз деп ойлогондо, Камалбектин көздөрү жайнап, беттери албыра түштү дагы ордунан ыргып турду. Камалбек бул ойлорун Карабек менен Касалаповго жана Паңсаттарга айтканда, алардын оюна келген үмүтсүздүктүн ташы талкан болуп, көздөрүнө Бакты Таалайдын соолубас гүлдөрү жайнап көрүндү. Бул кабарлар басмачылардын бардыгына угулганда, энелери эркек туруп эбегейсиз той жасалып жаткандай кубанышып, жандуу көрүнүш, жайдары мүнөздөрү кайра өкүм сүрдү. Камалбек токтолбостон жөнөп эркеш тамды басып, анын ар жагындагы кожоюндарына жолугуп, ал жайды түшүндүрүп, аскер жана жарак алып келмек болду. Бул акылды бардыгы колдошту. Касалаповдун сунушу боюнча өз позициясын таштап, көк сууга барып, жакшы позицияны ээлешип, көк суунун кызылдарынан тамак алып, артынан кууп келе жаткан кызылдардын күнүн жана позициясын мыктап чалып, Камалбек алып келген курал менен жабдынып, адам күчү менен күчтөнүп, анан кызылдарга каршы чабуулга өтмөк болушту. Убада бүтүп, иш башталды. Карабек Корбашы аскерлери менен шаштырып жүрүп отуруп, күн батаарга жакын далда Кара суунун түндүк чыгыш тарабында турган тоң мурун тоосунун тумшугун имерлешип, шорпонун ичи менен көк сайга карай жөнөштү. Сүйлөшүлгөн амалбы же карасанатайлыкпы, болбосо согуштун жайын билбегендикпи, Айтор кызыл аскерлердин кыжырына тийген жорукту кылды. Муслимахун боргуда калган 2 взводу да келген. Алар чолок темеке, айланма, далда Кара сууну тосуп 2 күндөн бери шарт жаккан шекилдүү. Басмачылардын көзүнө бир дагы киши көрүнбөйсүң. Мен команда бермейинче эч ким эчтеме кылбасын деп Муслимахундун приказы катуу берилгендиктен, взвод командирлерин өзүнчө аракет кылбай, азыр чабууда, жолуна приказ алабыз деп даяр болуп турушту. Приказ берилсе болду. Аял затынын качырып чыгышып, басмачыларды кырып жоюп жиберүүчүдөй болушат. Бирок эч кандай приказ болгон жок. Басмачылар жай баракат гана шорого кирип кетишти. Алар жөн гана кетишпей, кызыл аскерлерди шылдыңдашкансып, артта бараткандары бири менен бири чабышып, кайбирлери оодарышып ойной кетишти. Кочкордун күйбөгөн жери күл болду. Күйгүм кирип баратканда Муслимахунга чаап келди дагы. Бул эмне деген иш? Эмне үчүн команда берген жоксуң? Эмне үчүн басмачылардын далайын кырып сала турган учурда жөн гана өткөрүп жибердиң? Эмне үчүн басмачыларга бооруң ачыдыбы? Болбосо көңүлүң бузулдубу? Же атаң төрөлүп өскөн Кашкарга басмачылар менен бирге кеткени калдыңбы? Күн тынымды, түн уйкуну коюп, кубалап жүргөн душманыбыз Карабек Корбашы болсо, аны ушундай оңтою келген учурда аман өткөрүп жиберет деген эмне? Ушул минуталарда Кочкордун каары аябай келгендиктен
Муслимахундун командир экенин, бардык укук жана жашыруун сыр Муслимахунда гана боло турганын, ал кандай айтса ошондой иштөөгө тийиштигин, тартипти бузганга кандай чараларды колдонууга акысы бардыгын Кочкор таптакыр унутту. Илгери Муслимахун менен там согушуп жүргөндө, Кермур айтша калып сөгүшкөндөй, Кочкор жаман сөздөр менен сөгүп жиберди дагы. Жооп бер деп, атынан ыргып түшүп тапанчасын сууруп алды. Муслимахундун жашында турган эки командир Кочкордун колунан тапанчасын жулуп алышты. Муслимахундун жини аябай келе түштү, бирок эч кимге билдирбей өзүн өзү токтотту. Бала чагынан бери адат болуп, башыңды жейдуган деп айтып жиберүү сөзүн сыртына гана эмес, ичинен да айткан жок. Ачуусуна чыдабай, калтырап турган Кочкордун маңдайына барып тура калды дагы. Сиздин суроолоруңузга жооп берүүгө милдеттүү эмесмин. Азиз Ахмедовдун алдында, Түрк фронтунун командачысы Фрунзенин алдында жана Кеңеш өкмөтүнүн алдында жооп берүүгө милдеттүүмүн. А сиз ачууңузду басып, чогулган жеңдериңизди койнуңузга катып, өзүңүздүн взвод менен чалгынга барыңыз деп, тоң мурундан батышка карай агуучу кызыл суун эмес, тоң мурундан чыгышка карай агып коюучу кызыл бил тарапты оң колу менен көрсөтүп, кызыл суунун жонун берки кара шору багы менен чайландып тоюңуз. Кокус ошол жол менен чоң алай тарапка басмачылар өтүп кете турган болсо, тапанча суурушту менден көрүңүз. Бирок менин тапанчам суурулса, атылбай калбастыгын катуу эскертем деди дагы. Тиги командирлерге карап, тапанчасын бергиле деди дагы. Муслимахун ары чуңкурда оттоп турган атына карай басты. Жанагы ачуу, катуу айтылган сөз, жаман сөгүүлөрдөн кийин мени атып салууга дагы акысы бар эле го деген ой көңүлүнө түшө калганда, Кочкордун эти дүрүлдөп бүткөн бою муздай түштү. Муслимахундун жаш чактагы жиндерин башыңы жейдуган деп бычагын сууруп ала койгондорун көзүнө элестетип, азыркы көрүнүшү менен салыштырганда Кочкор таңыркагандан ооз ачылды. Ай, мен акмак-ай, Муслимахунду там согушуп жүргөндөгүдөй көрөм, балким ага приказ ошондой берилген чыгар, же бир жашыруун сыр чыгар деп. Кочкор өзүнсөгө атына минди. Камалбектин сөзүнө, Касалаповдун тактикасына көңүлү көтөрүлгөн Карабек айлана төмөн жактарды карап туруп: абдан сонун жерге алып келдиңиз, господин полковник деди. Касалапов өзүнүн ойлоп тапкан тактикасына мактанып, Карабектин алдында өзүн өзү кашка баш генералдарга окшотуп, муруттарын жаны күлүмсүрөп, согуш убагында мындай жерлер чоң роль ойнойт. Анткени бул жердин стратегиялык мааниси өтө чоң. Биз бул чокунун айланасын карап, өзүбүз майда бадал жана таш арасында гана жата беребиз. А айлана төмөн жагыңызды караңызчы. Чыккан жорголорго дагы көрүнүп турат. Кана, кызылдар эми келип көрсүнчү. Кантип эле, господин полковник, кызылдардын жүрөгү тоо болсо да келе алышпайт. Эгер келип калышкан болсо, бир ок чыгарбай гана ташкулатып талкалайбыз. Во, сонун акыл, Карабек Айдарбекович. Бирок кызылдар бул жерге келе алышпайт. Көрөсүң, келе алышпайт. Эгер келишсе, анда биз сөзсүз жеңебиз. Кандай дедиңиз, господин полковник? Алар ок дары ала турган тылынан эмес, а биз бүгүн түнү бул тараптан дагы далай сонун куралдарды мол алабыз. Артынан, бутунун башынан, чачынын учуна чейин мыкты куралданган аскерлер дагы келип кошулат. Анын кызылдарды баш аягына каратпай согуп артынан түшөбүз. Вот тебе тактика. Тактика, Касалапый, стратегия деп каткырып калды да Касалапов. О, жараткан Кудай, иштин бардыгы сен айткандай болсо, кызылдардын бирин калтырбай кырып, көздү ачып чумганча ошко гана учат, анжиянга дагы кирип барар элем, деди. Кебек Кудайга жалынып, жакасын мууна кармап.
Сөзсүз барабыз, Карабек Айдарбекович. Анжиянга кирип барсак кандай сонун болор эле. Шаарды бир паста алаар элек. Анан ким менен кантип сүйлөшүштү, анжияндыктарга көрсөтөр элем деп Касалапов муштумун силкилдете ызырынып койду. Иш Камалбек афандым айткандай боло калса, кызылдар торопойдой чырылдап кайра качаары талашсыз. Ушинтип Карабек менен Касалапов болочоктон зор үмүт этип, кыялдары менен кызыл аскерди тылынан ажыратып, адам өтпөгөн жолдор менен өтүп, кызылдарды курчап алып талкалап, анча мынча качкандарын кубалап, оштон өтүп Анжиянга карай кетип баратышты. Карапайым адам жупуну кийинген Камалбек басып келе жатканда, Карабек бөжөңдөй басып утурлап, эки колун бооруна алып: "Сиз эми жөнөмөкчү болдуңузбу?" "Дал ошондой, Карабек мырза. Сиз менен кошо барсам кандай болор эле?" деп Касалапов чест берип Камалбектин маңдайына тура калды. "Болбойт, господин полковник." Кызылдардын качкандан башканы билбеген полковниктер үчүн кожоюндардын чайы кайнап, паалосу бышып турган жок. Андан көрө кандай гана болбосун, айтканыңызды аткарып, алганыңызды актоого тийишсиз. Аны сөзсүз аткарам, господин Камалбек Аконович. Сиздин атаңыз Айдарбек атка биздин аскерлерди дагы кубаттандыруу үчүн 500 киши берем деди эле го. Ооба, афандым. Эгер кызылдар тарабынан кыргын болбогон болсо, ал кишилер бүгүн түнү менен келип кошулат. Анда абдан жакшы, деп Камалбек кубангандай сакалын сылап койду дагы. Мен азыр Кытай чегине өтөм. Зымканага барып, ал жердеги адамдарым менен сүйлөшүп, мындан ары чабуулга өтөрүбүздү тактикалык маневр жасап, кызылдарды алдап тылынан ажыратканыбызды, куралданып жана тыныгып туруп кызылдарга чагылгандай тээрибизди айтам. Албетте биздин бул ишибизге кожоюндардын канагаттанбастыгын жакшы түшүнөм. Ошондуктан ушул айдын аягына чейин сен экөөңдү Анжиянда болот деп мен аларды ишендирем. Кудай урсун, ишенип коюңуз, деп Касалапов чокунуп жиберди. Ишенишсин? Сөзсүз. Анжиянда болобуз, афандым, деп Карабек ичинен Кудайга тобо кылып жакасын кармап койду. Ишендирем кожоюндарды, бирок Анжиянды гана эмес, андан ары өтүп, Коконду Ташкени менен алып, дини исламдын байрагын көккө көкөлөтө көтөрүп желбиретиш ойдогу максаттын чордон экенин унутпоого тийишпиз. Ак тилек өлгөндө гана эстен чыгышы мүмкүн, афандым. Аскер курап берүү ишин атаң кечиктирип жүрбөсүн, бүгүнтөн калбай киши жибер. Жарайт, афандым. Эми мындан ары алга карай бир күндүк жол жүрүү кубаныч экенин, артка карай бир кадам жылуу күйүнүч экендигин жүрөктүн башынан кетирбегиле. Эч качан, деп Касалапов дагы чокунду. Алга жылуу болот, артка жылуу эч качан болбойт, афандым. Азырынча кошкула, жарак жабдык жүктөлгөн каравандарды эртең таң сүрө тосуп алгыла. Жакшы болот, саламат барып сак келиңиз. Сатар, ляппай бегим, Камалбек афандыны узатып коюп кел. Жарайт. Жок, өзүм гана кетем, деп Камалбек таштан ташка буттарын шилтеп төмөн карай жөнөдү. Анда сен, деди Карабек Сатарга карап, токтоосуз атама жөнө, бизден дубай салам де. Биздин артыбыздан кубаламыш болуп келе жаткан кызылдардын бири дагы аман калбасына ишенип койсун. Чогулткан 500 адамын мында баштап кел. Эмки жума күнү ак бооз бээни түлөөгө чалып, бизди сан салтанат менен тосуп алсын. Дал ошол күнү Турдубек деген абышканы тирүүлөй шыргыйдын учуна сайып, анын урук туугандарын ошол шыргыйдын түбүнө көөгөндөп койсун. Алар менен өзүм барганда сүйлөшөм. Кызылдарга жардам берип жаткандар болсо, караколдун суусуна байлап койсун, деп Касалапов күлүп койду. Саламат барып сак кел, кошуңуздар, деп Сатар төмөн жактагы атына карай жөнөдү. Мындай жигит дүйнөгө кокусунан гана келет. Сулуу кыз келиндерди тандоого жеткен сынчы Сатар мага жигит болгондон бери 12 сулуу кызды каттынды калып, 12 жерге коюп келди. 12 катын, деп Касалапов таңдана түштү. 12 катын алды.
господин полковник, эмне үчүн катынды көп аласың десем, Сулайман пайгамбарым деле 100 катын алган тура деп күлөт. Чынын айтсам, дагы катын алуу оюнда жок эмес. Кантип 4 катыныңыз бар экен го деп Косолапов дагы таңдана түштү. Сарт байыса там салат, кыргыз байыса катын алат деп Карабек күлүп койду дагы. Жүрүңүз Камалбек афандынын кайда баратканын байкайлы деп Косолаповду колтуктай басып баратып, күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деген макал бар. Кааласаңыз сизге дагы бир сулуу кыз алып берем. Экөө каткыра басып баратканда таштын алдында тамашалашып отурган басмачыларды көрүп токтой калышты. Эй, көз алдымда көрүнө караганың ноодайым, алыс кет тажырап, самаганың ноодайым. Көчкөндө көчүң жандаган, бозоюң жок ноодайым, эртели кеч чарбактан тосооруң жок ноодайым деп бир жигити ырдай баштаганда, болдук, өкүрбөгүлө деди дагы. Карабектер дагы ары кетишти. Ай Кудай, эмне кылып жүргөнүмө түшүнбөйм, эч болбоду дегенде, ырдан дагы Кудай айтпады деп бир абышка өмүргө карады. Тарактап качып отуруп, шиштин учуна конгон кулаалыча ушул чокуга келип отуруп калдык. Ителгиге тептирген бөктөргөчө сыяктанып, эми дагы кайда качаар экенбиз деп өмүр үшкүрүп койду. Акырын ушул сөзүңү бек укпасын деди алардын жанында отурган кара сакалчан басмачы. Укканда эмне кылат? Атат. Менде да бир ок бар, балким бекке каршы менин огум мурун атылар. Акырын, деги сен эмне болуп турасың? Мен бүгүн эң жаман болуп турам. Кимге барып кагышаарымды билбейм. Өзүңөр эле айткылачы, катын бала кайда калды? Алардын көргөн күнү эмне болуп жатат? Бир тоголоктан сепкенибиз жок. Алдыдагы күн эмне болот? Биздин алдыбызга аш коюп, үстүбүзгө үй тегип, экиден катын алып берүүчү бегиң өз катынын таппай калды. Мен кетейинчи, сен бир балекет баштаганы турасың деп жанагы ырдаган жигит тура жөнөдү. Бир эсептен айтканың туура өмүр, деди кара сакалчан басмачы. Бала билет, билбесе неге күлөт? Кызылдардын жакшы экенин билген үчүн эл кызылдарга болушуп жатат. А биз акмак болуп алдандык. Бир чети Карабектин каарынан корктук. Анын үстүнө кызылдардын ким экенине түшүнбөй ит болдук. Сен мыктысың деп койгон сөзгө эсирип көптүк. Далай кыз келиндерди кордодук. Бирөөлөрдүн малын зордуктап, өздөрүн атып, үйлөрүн өрттөдүк. Адыл сыяктуу азаматтардын ооруп жатканына карабастан атып салдык. Зайыбынын тилин кестик, дагы далай диштедик. Айткылачы, ушундай кылыгыбыздан кийин эл бизге болушабы деп өмүр ачуусуна чыдабагандай колундагы ташты ташка урду. Бирок ал сөзүн тыңшап турган Карабекти көргөн жок. Кайдан болушат? Болушмак тургай. Турдубек абышканын жоругунан улам качып отуруп, жуурудай болуп ушул жерге конуп отурабыз, деди кара сакалдын жанына отурган абышка. Эгер элдин колуна түшсөк, алар бизди кескилеп гана өлтүрөт. Кудай урсун, өлтүрөт. Мен муну 2-3 күндөн бери түшүнө баштадым деп өмүр ордунан тура калганда Карабек таштын артынан чыга келип, эмнени түшүнө баштадың? Эл бизди жек көрүп жатканын, деди өмүр. Эмне? Сен жигиттердин арасындагы ирите баштагансыңбы? Жигиттердин арасы менсиз эле ирип жатат, бек. Кош, дагы эмне айтасың? Деп Карабек каардана сүйлөп, оң колун маузерине карай эптегенде, тиги абышка менен кара сакалчан кетенчиктей беребиз дешип, кырдуу таштан ары кулап түшүштү. Эмне дейт элем, бегим? 6 жигитиңиз бая күнү качып кетти. 8-и кечеги түнү качты. 10-у түндө качты. Калганыбыз сиз алып берүүчү катындардын тоюн күтүп отурабыз, деп Карабектин маузер сууруп жатканын көргөн өмүр мылтыгынын затворун тарткыча Карабек маузерин кармай берди. Ал тиги жыгылып тура албай жаткан экөөнө карай ызырынып, дагы кимиңер эмне дейсиңер? Кудай урсун, эчтеме дебейбиз, бегим, деп
Кара сакалчан тура калып кетенчиктей берейин дегенде дагы ташка чалынып жыгылды. Көзүңөргө карагыла, кимге ким чекилик кылса, ал ушинтип итчи өлөт деп Карабек бакырганда, эч кандай чекилик кылбайбыз, бегим, деп Абышка ордунан тура албай жатып ыйламсырады. Ийри жыгаштын сындырганын сындырып, сындырбаганын түзөгөн тездин шыкоору сымактантып, Карабек жигиттеринин атканын атып, атпаганын бүжүрөтүп, жалтантканына аябай кубана турган. Жалгасам, жашыңа жандырып жыргатам. Каргасам, башыңа каран түндү түшүрөм деп Карабек жигиттерине көп айта турган. Чынында Карабек ошондой эле. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайбы дегендей, эс тартып чоңойгондон бери кол алдында багып жүргөндөрдүн бирөөнү сыйлап көрбөгөн. Карабек ушундай учурда дагы бирөөнү сыйлагысы келбеди. Ал каарданса, акты атат, жалгаса, караны ак деп коет. Окшошкон гана иттер. Мен ким үчүн ушинтип куурап жүрөм деп зиркиреди Карабек. Дини мусулман үчүн, биз үчүн, бегим деп тиги кара сакалчан калтырап турат. Айланага дүрбү салып байкаган Косолапов жан алы калбай жүгүрүп келип: Карабек Айдарбекович, эмне? Косолапов Карабекти жалгыздатып: Иш чатак, биз курчууда калган көрүнөбүз. Сиздин стратегияңыз боюнчабы? Тамашаны токтотуңуз, Карабек Айдарбекович. Тамашаны сиз токтотуңуз, господин полковник, деп Карабек Маузерин кармай умтула калганда, Косолапов дагы Маузерин кармай тиреше калды. Биз курчууда калган көрүнөбүз деп Косолаповдун айтканынын чындыгы бар эле. Капитан терек суу ашуусун буркулдаган каардуу бороондо аман ашып, эңкейиште аттарын дикилдете жүрүп отурушуп, көк сууну кечип, капканын түштүк чыгышында турган жайыкчага чыгып, эки жакты байкашты, из чалышты. Эки топ чалгынчынын бирин Кузгун таш, Кара белге, экинчисин Ой балага чейин жиберип, чалгын чалдырып, басмачылардын дайынын таппагандан кийин жылгындуунун белин ашып, андан ары кош эгиздикти басып, эркеч тамды көздөй жүрдү. А Каныбек болсо көк суудан өтүп, эркеч тамдын жолун тоскон. Муслимахун Захаровка кошулуп, басмачылардын артынан байкоо жүргүзүп, Каныбекке киши жиберген. Басмачылардын жайын билген Каныбек капитанга киши жөнөткөн. Ошентип Каныбек, капитан, Муслимахун үчөө тыкыз байланышта болуп, бардык жолду туруп, аттарды далдаага, токой араларына таштап, Карабектер жайланышкан тоого карай штурм жасашты. Кызыл аскерлердин материалдык жактары анча болбогону менен, моралдык жактары абдан мыкты эле. Айрыкча Муслимахундун көп аскер менен келип кошулушун угуп, басмачылардын курчоого түшкөнү жөнүндө кабар жеткенде, кызыл аскерлердин кубанычтары коюндарына батпады. Басмачылар курчоодо. Басмачылар тараптан келе жаткан адамды туткунга алгыла, алар тараптан келе жаткан ит болсо дагы кармагыла, же атып салгыла, бир жан сыртка чыгып кетпесин. Карабек Корбашы баштаган басмачылар жоюлса, анда согуштун бүткөнү деген приказды Каныбектен алышканда. Бул приказдын маанисин командирлер гана эмес, ар бир боец жакшы түшүнүштү. Согуштун бүтүшүн көксөгөн аскерлер бардык ынтааларын коюшуп, согуштук искусстволорунун эң сонундарын пайдаланышып, өлүмдөн жалтанбастан, таштан ташка, карагандан караганга жашына өтүшүп, бирде боорлору менен жылып, бирде далдалуу жерге илбирстей секирип жүрүшүп, басмачылар ээлеген чокуга карай кетип баратышат. Карабек менен Косолапов маузерлерин сунушуп мараша калышканда, талаадагы эски чүпүрөктөй кубарып, а деп айтууга алы келбей, чийнеге салган букадай акактап, көзүнүн жашын салаалатып, мүдүрлүп жыгыла тура Сатар келди. Бегим, айланайын бегим, садаган кетейин бегим, жан сууга деп. Сулай жыгылып, Карабектин бутун кучактады.
Эмне болду деп Карабек элеңдей түштү. Кечир бегим, кызылдардын колуна түшүп чыктым. Акмак деп Карабек Сатарды көмөлөтө тээп жиберди. Кагылайын бегим, жан кыйба деп Сатар жанынын бардыгынча бакырып тура калды. Акылыңы токтотуп, мага түшүндүрүп айтчы. Мен айлананы карап баратканымда чычкандагы көрүнгөн эмес. Көрсө, кызылдар мени көрүп, көз буучудан бетер көрүнүшпөй аңдып калышкан экен. Токойго кире берген жеримде чап кармашты дагы жарагымды алышып, мени силерге жиберишти. Эмне деп жиберишти деп Косолапов элеңдеп, "О, господин полковник, алар айтат, эч кандай ок чыгарбай багынасыңар. Анда эч кимиңе тийбей жарашабыз" деп. Эгер бизге каршы бир эле ок чыгарсаңар, анда бириңди да тирүү койбойбуз дешти кызылдардын чоңдору. Ошону мага сүйүнчүлөп келдиңби? Ырайымет бегим деп бакырып ыйлай, Сатар Карабектин бутун дагы кучактай калды. Карабек бакыра Сатарды көмөлөтө тээп жиберип, акмак. Карабек бирөөдөн коркуп багынып көргөн эмес. Туура эч качан багынбайбыз деп Косолапов да бакырды. Кагылайын Карабек жашын деп алдастап Сооронбай миңбашы бөкчөңдөп жетип келди. Эмне болду деп Сооронбайдын өңүн көрүп, Карабек сестене түштү. Мына бул таштын кычыгынан теги жакты карачы. Кызылдар шактан шакка секирген тыйын чычкан сымал. Карагандан караганга илбирсинен бетер таштан ташка секире жашынып келе жатышат. Эртең менен чалгынга жиберген 5 кишиңиз кызылдардын колуна түшүп, жарактарынан ажырап келишти. Алар эмне дешет? Эмне дешет эле? Ок чыгарбай багынып беришсин дептир кызылдар. Жок, Карабек бала болуп башына жүн чыккандан бери кишиге багынып көргөн эмес деп Карабек каарданып жигиттерине карап, азырынча ок чыгарбай таш кулаткыла деп бакырды. Басмачылар жинденип, кулаган таштар менен гана кызылдарды кырып жиберүүчүдөй болушуп, таш кулатууга киришишти. Кулаган таштар жолундагы таштардын бир канчасын кулатуу менен күрүлдөп төмөн карай кетип жатты. Кызыл аскерлер илгери жылалышпай, шагыраган таштардан жандарын коргошуп, чоң-чоң таштардан, майда борчуктардын далдааларына жашынышты. Көрүнгөн басмачыны таамай аткыла, топко байлап, гранатометто аткыла деген команда басмачылар жайланышкан тоонун бөксөсү менен аскерлердин биринен бирине бир паста угулуп өттү. Жолдош Жапек жашынып отура бергенде басмачылар таш кулатып, ок атканын коюп калбайт. Мына бул борчук таштардын арасы менен акырын чыгып, басмачылардын көрүнгөнүн тырп эттире бериш керек деп капитан борчуктун арасы менен жөнөдү. Атайын арбайга бандитлар деп Муслимахун өзбекчесинен келиштире сөгүп, адъютанттарынын мылтыгын ала коюп, таш кулатып жүргөн 2 басмачыны жер каптырды. Жапек көз ирмебей туруп атканда 2 таштын арасынан көрүнгөн басмачынын башы шылк этип, мылтыгынын учу короё түштү. Таштын үстүнөн башын көрсөткөн басмачы ошол таштын экинчи жагына барып кулап түшкөндө Хамит мергенчилигине кубангандай жанындагы кызыл аскерге карап күлүп койду. Таамай атылган октор таш кулатып жүргөн басмачылардын бир кыйласына барып жабышканда кулаган таштар селдей түштү. Аңгыча болбой Бешатаардын учуна сайып атылган гранатометтор учуп барып күркүрөп жарылганда басмачылардын кулактары тунуп, жашынууга жай таппай алдасташып, эстери эки болушту. Айланайындар, багынып берсек жаныбыз калат деген сөздөр басмачылардын арасынан чыга баштады. Басмачылардын кымкуут боло баштаганын көргөн кызыл аскерлердин гранатометтору кайталанып күркүрөп, ышкырган октор тынымсыз учуп, ачык көрүнө түшкөн басмачылар кулап түшүп жатты. Ушул учурда басмачылар жайланышкан чокуну курчаган күрдөөлдү ура деген үндөр чыгып, гранатометтор
дагы кайталанып үстүккө босток күрсүлдөдү. Өмүрүндө бирөөгө багынбаган Карабек кызыл аскерлердин жакындап келатышын анчалык коркунучтуу деп эсептебей, аткыла, таамай аткыла деп бакырды. Бирок басмачылардын үшү кетип калды. Кызылдардын огу жарагын таштап, кол көтөргөнгө тийбей, багынбай качкандарга тийип жатканын көргөн басмачылар арасынан жарагын ыргытып, кол көтөргөндөр көбөйө баштады. Багынбагыла иттер деп кол көтөргөн басмачылардын бир экөөнү Карабек ыргыта атты. Качпай атышкыла деп Косолапов дагы бир басмачыны ыргытатты. Бирок кызыл аскерлердин жер көчүргөндөй болгон ураасы, ышкырткан огу, жер дөңгөрөткөн гранатасы басмачылардын далайын сулатты. Ой, акылсыз, аман калайын десең кызылдарга ок атпа деп калтырай шыбырап, Сатар эки чоң таштын коңулунда отурат. Ал кызылдардан шумдуктай коркуп калгандыктан ар бир гранатомет жанына келип жарылганда бакырып жата калат. Авир сизге арачы болсоң, ар кайсы жериң томойбайбы дегендей, ушундай жерде атака коюп келаткан кызыл аскерлер чыгымсыз болобу. Бирок кызыл аскерлер ура деген кыйкырыкты улам күчөтүп, гранатометтин ордуна гранаттарды ыргытып, атпагыла, куралыңарды таштагыла, багынгыла, багынгандар аман калат, колуңарды көтөргүлө деген өңдүү түрдүү кыйкырыктарды жаңыртып, басмачылар турган чокунун бүтүн айланасын курчап келип калышты. Кызыл аскерлердин ураалаган күчтүү кыйкырыгы, ышкырган октору, жер титиретип жарылган гранаттары, түркүм айткан сөздөрү басмачылардын бирин да койбой алуучу жалаңкыштай көрүнүп, ажал тике карап келе жаткандыктан басмачылар эч бир аракет кыла албай, жардын башына конгон көздөн көңкө чөкө таандай кужулдашып, колдорун көтөрүп, өңдөрүн кумсартып тура беришти. Аткыла деп Косолапов бакырса, багынбагыла, өлсөк шейит болобуз деп Карабек бакырат. Бирок алардын жанталашкан кыйкырыктарынан эчтеме чыкпады. Эч кимин кыймылдаба, жаракты таштап, бирден чубай бери баскыла деген кыйкырыктар басмачылардын кулагына туш тараптан угулду. Кызыл аскерлердин кай бири мылтыгын сунса, кай бири гранатасын көтөрүп турат. Тек кызыл аскерлердин сүрүнө тике карай алышпай, басмачылар калтырап жер карашты. Алгыла жарактарын. Кызыл аскерлер басмачылардын жарактарын алып, койнун карашып, бир тарапка карай чыгарып жатышты. Каныбек таштын коңулунда отурган Сатарды желкеден тартып тургузуп: "Ха, күйкөм, сен белең, бирок ок чыгарбасын дегенди кожоюндарыңа айткан жок белең?" "Айткамын, господин командир, болбой коюшту. Менде эч кандай күнөө жок, кечириңиз" деп Сатар Каныбектин бутун кучактайын дегенде: "Тарт колуңду. Паранжа жамынганды билген басмачы кимдин күнөөсү боюнча экенин дагы билет." Капитан эки кызыл аскер кармап турган Косолаповго: "Эгер мен жаңылышпаган болсом, мындан 5 ай мурда Анжияндагы эскадронду башкарган полковник Косолапов Иван Петрович сиз эмессизби?" Косолапов сөздө кесе сүйлөгөндөй ормойду. "Мага караңызчы, господин полковник, сиздин корооңузда 3 күн иштеп, казармаңыздын жана аскерлериңиздин алы жайын билгенден кийин качып кеткен сторож Дубовду эсиңизге түшүрө аласызбы?" Косолаповдун көздөрү алаяк капитанга кадалды. Ал бир аз карап тургандан кийин: Сен ошол эмгегиңе эми тааныдым, господин Дубов." "Тааныганыңыз үчүн рахмат, господин полковник. Менин чыныгы аты жөнүм Железнов Сергей Иванович. Капитан десеңиз да болот. Господин Железнов, мен" деп Косолапов жайын айтайын дегенде: "Токтоңуз, сиздин арызды уга турган атайын адамдар бар" деди дагы капитан кызыл аскерлерге карап: "Полковник Косолаповду тиги жакка алып баргыла" деди. Жарактарын таштап, колдорун көтөрүп турган басмачылардын бардыгын аңтарышып, кызыл аскерлер айдап жөнөгөндө, жарагын алдырган Карабек элеңдеп тура калды.
Сіз эмне үчүн баспайсыз, Карабек мырза? Деди Каныбек. Сен кимсиң? Мени кайдан тааныйсың деп Карабек кызылдардын чоңун бал телге салып, кандайчадыр жакшылык менен сүйлөшүп, жанына аралжы тапчудай Каныбектин маңдайына барып тура калды. Сиз мени тааныбай турасызбы? Деди Каныбек күлүмсүрөп. Жок, кайдан көргөнүм эсте жок. Аны кечириңиз. Сенден жана атаң Айдарбек Даткадан көргөн кордукту энелериң Салтанат менен Эркайымдан, Зайыбың Аселден уккан каргышты гана эмес, карындашың Айым Бачанын кып-чуур менен колго чапканы дагы али эстен чыга элек, Карабек мырза. Сен Каныбек? Эми тааныдыңыз? Карабек кара күчкө ыйламсыраган болуп. Кагылайын Каныбек, азайып көп күнөөм болсо кечир. Таш менен урган таш менен ур. Атаң өлтүргөнгө энең алып бер деген ата бабабыздын сөзү бар. Көкүрөгүңө кек сактабай, мени калкала. Береги орустарыңа мени кордотпо. Бир убакта кул Каныбек, ит Каныбек деген болсом, эми кагылайын Каныке деп бутуңду кучактайын деп, Карабек чөгөлөй калып, Каныбектин бутун кучактайын дегенде. Жок, Карабек мырза, булганыч колуңа бутумду кучактаттыра албайм деп, Каныбек кийиндей берди. Тилим гана эмес, диним дагы карарган дечи деп, өмүрүндө бирөөгө багынбаган, багынууну эч качан ойлобогон, тизе бүгүп бирөөгө жалынбаган Карабек Каныбектин бул кылыгына жаны чыгып кете жаздады. Дин жөнүндө жайынча сүйлөшөлү, Карабек мырза. Бирок айтыңызчы, сиз сыйынган Камалбек афандыңыз кайда? Мен андай кишини билбейм деп, Карабек көрсөтүп терс карай берди. Анын кийими кандай эле? Чет элдин формасындабы же календер формасындабы? Деди капитан. Андай аттуу киши кандай форма кийип жүргөнүн мен кайдан билем деп, Карабек мурчуюп капитанга карабай туруп жооп берди. Жолдош Захаров, жанагы ардактуу мейманды бери келтиргилечи деп кыйкырды Каныбек. Ары жакта колго түшкөн басмачылар менен алышып жүргөн Захаровка. Оң колу жарадар болуп таңылып мойнуна асылган, сол колу артынан байланган Камалбекти 4 кызыл аскер айдап келип тура калышты. Камалбекти көргөндө Карабектин жүрөгү шуу эте түштү. Бирок сыр бербөөгө аракет кылгансып, Карабек мурчуюп терс карап тура берди. Камалбек афандың бул эмеспи? Карабек Корбашы, деди капитан. Тааныбайм, деди Карабек ачуулуу. Мен сендей дини кара орустан пайда сурабайм деп Карабек Каныбекке атырыла сүйлөдү. Жаңы кыргыз эли сендей карабеттерге жарым тыйынча пайда кылбасын түшүнүп кой деп Каныбектин ачуусу келе түштү. Сиз бул Карабек Корбашыны тааныйсызбы? Деди Маманазар Камалбекке. Мен силерге айттым го, деди Камалбек Маманазарга. Анан Каныбекке карап, бул тараптан эч кимди тааныбайм деп. Мен бир жай чарба Кытай кол алдындагы адаммын. Бир айгыр үйүр жылкы жоготуп, таппай жүрүп, адашып Орусия чегине өтүп кетипмин. Каныбек какшыктай күлүмсүрөп, ишенем, сиз ошол жылкыңызды издеп жүрүп, биздин аскерлердин колуна түшүп кутулгудай болдуңуз эле бир жолу. Дал өзү жолдош командир, эми алдатпайбыз деп Жапек кубанычтуулук менен кыйкыра айтты. Жолдош командир, Сооронбай Миңбашы эсиңизден чыккан жок беле? Учурашып коюңуз деп Муслимахун каткыра эки колун артына байлаган Сооронбайды айдап келди. О, кангода, ушул жерде жолугуштукпу? Сиздин колду ким минтип байлады деп Каныбек Сооронбайдын алдына барды. Ал калтырап, Каныбекке карай албай жер карап, өлүмдүн кейпи кирип, тирүүлүктүн суру качып турат. Жолдош командир, жолдош комиссар, энеми өлтүрүп, карындашымы кордогон жүзү караны таптым. Элдин көзүнчө жазалоого уруксаат эткиле деп темир сатарды айдап келип ортого карай көмөлөтө тепти. Айланайын, мен эмес, ал өмүр деген болчу. Мен өлтүрбөйбүз десеңер бардыгын айтам. Мен ак ниетмин деп сатар буркурап ыйлап, эки колу менен жакасын мууна кармап турат. Кош, амалды күйкөм,
Бул киши ким деп Каныбек Камалбекти көрсөтө тездик менен шапашып маузерин сууруп алганда, атпагын айланайын Акебай, бардыгын айтам деп Сатар бакырып тура калды дагы. Ал Кашкарлык кыргыз Камалбек Акун уулу. Бизге жарак жабдык берип турган киши ушул. Ha, сиз ошол Акундун уулу Камалбексизби? Окшодуңуз, эми абдан окшодуңуз. Атаңыз Кашкардын беги Зуннахун менен дос эле. Өзүңүз Кашкардын мечитинде окуп жүрүп, анан Стамбул шаарына окууга кеткен элеңиз. Демек, айгыр үйрү жылкыңызды Стамбул шаарынан бери издеп келе жаткан экенсиз го. Болду деп Камалбек бакырып жиберди. Кечириңиз, мен да болдум деп Каныбек маузерин кынына салып, мында турган кызыл аскерлерге карап, булардын бардыгын тигил жака алып барып тапшыргыла деди. Жолдош командир деп Темир Сатарды көрсөткөндө, кой айланайын Темир, бизде рефтрибунал бар эмеспи? Кызыл аскерлер басмачылардын бардыгын айдап кетишкенден кийин капитан Жапекке карап, жеңиштин туусун келтириңиз. Жапек үнүн шаңдуу чыгарып, Богатырев, Чулпонбаев, Дадабаев тууну мында алып келиңиздер. Булактаган кызыл тууну Чулпонбаев көтөрүп, Богатырев менен Дадабаев кылычтарын жалаң көтөрүп, Чулпонбаевдин эки жанында келишти. Каныбек үнүн катуу чыгарып, жан жагына карап, жеңиши менен кубанып, көздөрү жайнап, беттери албырып турган командирлерге, кызыл аскерлерге, элдин таалай үчүн күрөшкө чыгып курман болгон, ушул жеңиш күнү арабызда жок болуп турган бир боорлорду эскерип коюшуңуздарды сурайм деди. Чулпонбаевдин колундагы туу жерге карай башын ийгенде, бардыгы жапырт баш кийимдерин алышып, эч ким үн чыгарбай же кыймылдабай жым-жырт муңайыштуу томсура калышты. Бир нече секундтан кийин Чулпонбаевдин колундагы туу жогору көтөрүлгөндө, бардыгы баш кийимдерин кийишип, эми кандай буйрук бересиз дешкенсип, Каныбекке карай калышты. Жолдош командир, жеңиштин туусун тиги бийикке саялы деп капитан Борчуктун башын көрсөттү. Жүрүңүз жолдош комиссар деп Каныбек тууну ошол Борчуктун кылда учуна алып барып, таштын жараңкасына туунун сабын кийгизип, эки жанына таштан кыпчындык шынаа урушуп, бир нече жалпак таштарды туунун түбүнө кынап үйүп коюп карашканда, эркиндиктин жеңиштүү кызыл туусуна алайдын атыр жели эркелегенсип, кызыл тууну каалгыта көтөрүп, күн нуруна чагылыштыра желбиреткенде, кызыл аскерлердин дүңгүрөгөн кол чабуулары менен бирге жашасын кеңеш өкмөтү, ура деген үндөр чыкты. Эч нерсе тоскоолдук кыла албаган кеңеш өкмөтүнүн кызыл аскерлеринин жеңиштүү кыйкырыгы аскадан аскага жаңырып, кырдан кырга кетти. Кызыл аскерлердин жеңишине толкунданып, командиринин тапшырмасын ийгиликтүү аткарып, анын өлдү деп жүргөн зайыбы менен баласын таап келе жатканына кубанычтуу болгон Кубат, жакасын топчуланууну, бетиндеги салаалап аккан терди сүртүүнү унутуп, Каныбектин маңдайына барып чест берип тура калып, жолдош командир, тапшыймаңышты аткайдым. Баян жачан эки адамдын бийи аялыңыш, бийи балаңыш болуп чыкты. Кубат аке деп Каныбек бакыра Кубатты кучактай калды. Кубат ого бетер кубанычтуу марчайып, туу сайылган Борчуктун чыгыш жагынан чыгып келе жаткан эсен, чоң койчу Турдубек сапарлардын алды жагындагы эки паранжачанды көрсөтүп, айтканыңыш ушулай экен, Кубат эке дегенден башка эчтеме айта албай, Каныбек шалдая түштү. Жолдош Азиз Ахмедов, өлгөн балдар жөнүндөгү айтканыңыз айткандай аткарылды. Өлдү деген балдар тирүү экен. Мына кызым Анархан деди чоң койчу. Анархан? Каныбек деп Анархан паранжасын ыргытып чаңыра барып Каныбекти кучактады. Ата деп кыйкыра барып эркин Каныбектин мойнуна асылды. Өчкөн от күйүп, өлгөн жан тирилгендей болгон ишке кубанган капитан кол чапканда бардык кызыл аскерлер дүркүрөтүп кол чабышты. Алардын катарында Хамид да турат кол чаап. Бирок ал жөн эле турган жок.
Гүл назы менен баласын ойлоп, жашын кылгыртып турат. Жолдош командир, жолдош комиссар, деди эсен кубанычтуу какая чест берип. Революциячыл комитет ишке киришти. Айдарбек Татка, Карабек Корбашы жана Сооронбай Миңбашынын малы мүлкүн опус кылды. Үйү өрттөнгөн кедейлердин алдына үй, аркасына убактылуу алачык жасатып берди. Кеңеш өкмөтү кимдин өкмөт экендигин карапайым эл дагы ачык түшүнсүн үчүн азуусунан кан тамызган Айдарбек Татканы камакка алып, уйга мингизип, Ошко айдатып жиберди. Силерге алкыш айтып, тамак бериш үчүн өз эриктеринче ээленип 200 киши биз менен келди. Сизге большевиктик рахмат, жолдош председатель Ревком. Ишиңиз күндөн күнгө ийгиликтүү болуп улана берсин деп капитан Эркиндин колун кыса кармады. Айдарбек Татканы камакка алып, уйга мингизип деген эсемдин сөзүнөн улам жашасын Ревком деген кыйкырыктар менен бирге кубанычтуу каткырыктар чыкты. Жаным Анархан, кагылайын Эркин. Бул киши мени менен азапты бирге тартышкан. Колду моюнга артышып, эл бактысы үчүн татаал жолду бирге басышкан Сергей Иванович Железнов менин бир тууган агам. Бул менин карындашым, чоң койчу атамын кызы Назгүл. Мына бул кубанычтан беттери албырып, көздөрүнөн бактынын шамын жандырып тургандардын улуусу авам. Жашташы курбум Кара Мурутчаны иним, жаштары балдарым. А бул желбиреп турган кызыл туу тарыхтын адам ашпаган ашуусун ашкан, музду кардай чачкан, ташты кумдай баскан, бактынын эшигин бардык эмгекчи элге ачкан. Орус элинин улуу уулу Акылман Лелиндин туусу, деди дагы Каныбек маузерин сууруп, бириккен отряд ре дегенде кызыл аскерлердин бардыгы турган жерлеринде какая калышты. Каныбек туунун алдында оң тизесин бүгүп, айбаттуу үнү менен: жолдош Ленин, сиздин жана сиз бапестеп өстүргөн большевиктер партиясынын жол башчылыгы астында орус элинин жана башка элдердин жардамы менен сиздин эр жүрөк кызыл армияңыз душманын жеңди. Эчен кылымдан бери эңсеген кыргыз эли бүгүн эркиндикке жетип, сиздин жеңиштүү кызыл тууңуздун алдында турушат. Сизге ант беребиз, жолдош Ленин. Кыргыздар сиздин тууну түбөлүккө таза сактап бийик көтөрөт. Жеңишке арнап 3 рет атылган салют алайдын аскалуу бийик чокуларын жаңыртып, ааламга бактылуу кабарды билдирүүгө шашылгандай атыр жел менен бирге аңкып алдагайда кетип жатты. Бакыттын элеси. Эпилог ордуна. Көгүчкөндүн мойну сымал кубулжуп, көк торгойдой үлбүрөгөн асман бетинде киргил кылаар булут, көзгө бүдөө болоор мунарык жок. Кандайдыр бир уздун узу жердин бетин көккө чайып, түмөндөгөн түркүм кештесинин боекторун күн нурунун алтын буусуна буулап, жашыл жибек буласын жайып салган сымал. Жанга жагымдуу, денеге сүйкүмдүү салкын жел аңкып, түмөн чөп, түркүм гүлдөрдүн атыр жытын адамдын жаралуу жерине, каткан черине куну дары кылып искетип жаткансыйт. Көз таңгансыган тумандын, асманды чүмкөгөн кара булуттан жаңы гана арылып, күн нуруна бүгүн гана туйтунгандай, көк шиберлер көк суунун ириминдей көйкөлсө, не бир түрдүү жыгаштар желге боюн тушап теңселишет. Табиаттын ошол көркүнө көрк кошуп, айтылбаган сырларын бирине бири жомоктогондой, түркүм куштар өз шааниси менен безейт. Аскадан шаңшыган бозумдан коруп, тарпаңдыган жору, көрөгөч кузгун, көөлүчү кулалы канат какпайт. Асмандап сызган барчындан бардыгынын жаны чыгып жоголгонсуп, жойлогон түлкү, жорткон бөрү көрүнбөйт. Ооба, өкүрүп быйлаган эркектин, чачын жайып, бетин тытып сыздап кошкон аялдын үнү кулбайт. Башын жерден албаган
кынымдар бою зарлаган, даражалууларды тике карай албаган, кадамы кайгы, суусуну көз жашы болгон муңдуу эл бүгүн жок. Бүгүн жыргал, бүгүн бейпил. Мына ушул жыргалга кеңелген эл. Береги жашыл килем жабылгандай жай калган дөбөдө. Көзгө көрүнгөн көп дөбөнүн биринде эмес, азуусунан кан тамызган Айдарбектей датка, Сооронбай Миңбашы сыяктуулар өкүмүн жүргүзүп, далайдын канын, далайдын көз жашын агызган дөбөдө эркиндик заманга жеткен, ичинен кайгы муңу кеткен эл отурат. Алар бай менен манаптарды туурап отурган жок, бактылуу жеңиштерин майрамдап, салтанаттуу түркүм сан жыргасын көрүп отурушат. Кыргыз элинин түркүм тамашасын байкап, баг жайган сакалын жайкап, касиеттүү ак сакалы Жуманы Турдубекти колтуктап, дөбөдөгү элдин ортосунда туу түбүндө Сергей Иванович Железнов турат. Алардын оң жагында Назгүл жана Анарханга колтуктатып, алды жагына кичи жээни Эркинбекти коюп, тыйын эңишке түшүп жүргөн Кебектин ортончу уулу менен жээни Сурмаш турат. Жуманын сол жагында Каныбек, Жапбек, Муслимахундар турушса, алардын алдында Анна, Гүлназ, Сакадайлар колтукташып турушат. Дөбөнүн этегинде эки жигит күрөшүп жатса, алардын ары жагында экөө оодарышып жүрүшөт. Улакты марага алып келе алышпай, улакчылар ойку кайкы чабышат. Чоң койчу тамак жагын башкарса, Эсен, Акмат, Захаров үчөө элдин тартиби менен тамашасын башкарып жүрүшөт. Бүгүн жалаң гана майрам эмес, бир катар жигиттер менен кыздардын тою болуп жаткандыктан, сапар жалаң гана кыз куумайы менен алек. Тигине Каныбектин кара кашкасын минген Айбала Железновдун көк кашкасын минген Назбүбөнү коштоп качып келатат. Хамитке коштошкон Темир куйругулаш зымыратып кууп келет. Камчылан, качкыла, жеткирбегиле дешип, аялдар чуруу салып кыйкырышса, камчылан, кууп жеткиле дешип, эркектер жер дүңгүрөтүп кыйкырышат, кулак мээни тундуруп каткырышат. Шаңдуу мүнөз шайыр күлкүлөрдү колдонгонсуп, духовой оркестр күпүлдөйт. Кызыл ат болду мингеним, кызыл торко болду кийгеним. Кыйрыбыз өсүп өркүндөп, эми кызыгын көрдүк дүйнөнүн дегизип, комузчу үнүн кубулжутат. Элдин каалоосу менен касиеттүү Жума сурнай тартат. Каныбек менен Жапбек сурнай үнүнө чоор үнүн кошушат. Шаңдуу күү, шайыр күлкүлөр желиктей желбиреген жел менен бүт дүйнөгө кетип жаткансыйт. Бактылуу элдин жыргалын коргоп, ала туунун тетиги асман тиреген аскалуу бийигинде, алайдын ак көз бүркүтү көздөнгөн Кебектин зарлыгы, көөлүнүн көк көз бүркүтү көздөнгөн Сергейдин Сережасы, чөлдүн чоктой кызыл бүркүтү көздөнгөн Адылдын Каныбеги, Кан теңирдин кара барчыны көздөнгөн Каныбектин эркини ааламга көз жиберип, ата мекен чегин кайтарып турушат. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевдин Каныбек романынын 2 китебинин 3 бөлүмүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.